Караңгы тамга камап, ошо жерде штык нож менен башына чапкылап. Алакол түшүндүрдү. Я не имею права. Баланын тагдырына балта чап туруп бизди мына ыйлатып коюп отурушат мына. Амансыздарбы? Сиздер Автор ТВ медиасын көрүп жатасыздар. Менин аты жөнүм Айжигит Матраимов. Кыргыз армиясында өзүн өзү атып алды, өзүнө өзү кол салды, атуучу куралды шалакылык менен пайдаланган, кокустук болду деген сыяктуу окуялар армияда каза болгон же болбосо ур токмоктун азабын жеген жоокерлерге айтылчу кадыресе версияга айланды. Чүйдүн Аламедин районунда жайгашкан Молдовановка айылындагы номер 27-түзөтүү колониясында 18 жаштагы жоокер каза болду. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматы кабарлайт. Постто турган. 6-да чыккан экен, 6-дан 8-ге чейин турмакта. Буга чейин дагы 4-июлда Кой таштагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан жоокер өзүн өзү атып алган. Бул тууралуу Коргоо министрлиги кабарлаган болчу. Бирөөдөн келип сурап, же эмне кылалы, эмне кылып берели деген эчтекеси жок. Биздин редакцияга Үркүбаева Гүлмира аттуу жаран кайрылды. Анын уулу Айдин Сүйөркулов 2022 жылдын 3-апрель күнү аскер кызматына чакырылган. Ал Ички иштер министрлигинин ички коопсуздук аскер кызматынын Каракөл шаарына жайгашкан 718 бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан. Ата мекенди коргойм деген азаматтын тилеги таш каап, ант берген күнү ур токмокко кабылганын айтат. Штык нож менен баарын башка бир чапкылап кетиптир. Бирок анда эчтеке болгон эмес дейт. Бирок андан кийин биздин балабызды, менин баламды кайра эле ошо жерде болгон сержанттар, ошо жерде частьта баламды неоднократно эле урушуптур. Караңгы тамга камап, ошо жерде штык нож менен башына чапкылап, ошо жерден жабыр тартыптыр балам. Ушул жылдын 6-июнь күнү Айдин Сүйөркулов чоң атасы каза болуп, тажыясына келүү үчүн 3 күнгө жооп сурап келет. Ошол убакта эле Айдиндин жүрүш турушу өзгөрүп калганын апасы айтууда. Жолго салып жибергенбиз. Ошондон кийин 3-4 күндөн кийин бир жумага жетпей бизди кайра чакыртышты, бүгүндөн калбай келгиле деп. Анан барсак, балабыз уже баягы бала жок, аң сезиминин баары бөлөк болуп, бутунун баарын ошо жерде врачтардын баары операция кылып, мозоль болгонунан больницага санчастька жаткырганда ошо жерде терезесин жарып, ызы-чуу кылып, раковинаны кармап, бакырып, ошентип эметкенинен булар жүрөктөрү түшүп бизди чакырткандан кийин атасы эжелери барса, баланын кейпи түрү башкача болуп, уже бүт аң сезиминин баары башкача болуп, баягы татынакай балабыздын бардык уже кебетеси келишип калыптыр. Эми деген ошо жерде лечениясы бүтө элек деп менин жолдошум балабызды кайтарып бир жумага жакын жатты. Эми ошо биз бияктан ызылдап эметкенден кийин бияка алып келишти. Бияктан дагы 3-4 күн шаарга алып келишти. Шаардан өзүнүн реабилитационный бир центри бар экен, ошол жака жаткызышып, 3-4 күндөн кийин психологический больницага жаткызышып койду. Бишкек шаарында жайгашкан психологиялык ооруканада жаткан жоокердин саламаттыгы начар экени айтылууда. Ошондой эле жоокердин саламаттыгына салкын мамиле жасалып, эч кандай чара көрүлбөй жатканын Гүлмира Үркүбаева айтууда. Күнүгө мынакей нерв болуп, балабызга эми эч ким жооп бербейт. Ошо жерден телефон менен эле чалып коюшат, кандай деп. Биз болсо, жакшы болуп келатат деп илгери үмүт менен аларга жооп берип коебуз, бирок результат жок. Балабыз кичине эле жакшы болду, бирок толугу менен аябай элек. Ошо жерден эч ким жоопкерчилик алгысы келбей. Диагнозы сейчас не установили, еще пока не установили.
психолог көрүш керек, комиссионный көрүш керек, комиссионный 1-2-3-4 врач көрүш керек. В данный момент у нее психотическое состояние, неадекватное поведение, өзүнө неоценное состояние. Ошон үчүн азыр находится на стадии обследования. Жанагы биз азыр врачтар көпчүлүгү отпускка кетти. Бизде жанагы военный врачебный комиссияда коет, аны зам директор принципиалды көрөт, ал отпускадан биринчи августта келет, ошондо анан психолог дагы отпускада экен. Жана начальник медслужбалар келгенде мен аларга да мисал кезебиз. Биздики отпускада сен өткөрүп бере аласың, ошо обследование батыраак десем алар айтты. Чарбай, чарб, бет чыгып кетсе, качып кетсе жооп бергенге укугубуз жок. Алып чыга албайбыз. Сиздер ошондо мындай баардыгы отпускада жүрсө камап жата бересиздерби андай? Камал эмес, бул обследование и лечениеде жатат азыр. Лечение. Ал дарылар атат азыр. Эмне лечениялар кандай процедура? Симптоматик лечение деп коет. жоокердин саламаттыгынын абалын, кандай диагноз коюлганын, кандай процедуралар жасалып жатканы тууралуу маалымат алуудан майнап чыккан жок. Уже диагнозу коюлу экен. Мына баары отпускада деп коюшту. Эми муна августта келет. Августта келет. Баары отпускада болду, августта келет. Анан кийин тиги карайбыз деп врач өзү дарыланып бүтсүн, жакшы 45 күн дарыланат деп мынакей эми отурат. Эч кандай врачтардын баары отпускада деп коюп эле жатышат мынакей. Ал аз келгенсип 718 аскер бөлүктө жоокерди сабаган адамдар кандай жазага тартылып, эмне иштер жүрүп жатканы да тууралуу ата-энесине маалымат берилген эмес. Макулбек уулу Марс, муякта Адышев Орозбек Рахманбекович жүрөт мына. Ал болсо Эстебесов Кубулбек деген урган дейт, тиги эме менен кур менен урушуптур. Мынакей бүт барын эми балабыз, эми биз качан аны катуулап армияга барбайсың болду дегенде гана мына айтып берип атат. Бул болсо балабыз илгери үмүт менен мен кайра барам ошо жака. Баары сонун деп буга чейин тырышып мына 1 айдан бери ошол жерде ар кайсы эми адамдардын арасында жатат, түрү суук. 1 айдан бери мына эч кимиси жоопкерчилик албай бул баланын тагдырына балта чаап туруп бизди мына ыйлатып коюп отурушат мына. Бул иш боюнча ички аскерлердин кол башчысынын орун басары Марат Нуралиевке байланышып жеткиликтүү жооп ала албадык. Каракөлдө жанагы Сүйөркулов Айдин деген катардагы жоокер сабалып азыр психбольницада экен да. Маны тастыкташ керек да, жигит. Мен ошону сизден билейин деп сурап атам да, анан ал жигит өзү айтып атат да, бул жерде Улукбек уулу Марс деген сержант Адышев, Орозбек, Эстебесов, Кулбек дегендер. Айтып атат, медиктер бар жерде. Бүт обследование жүрүп атат, ошолордун баары бүтсүн. Врачтар деле бар, биздин врачтар күнүгө барып атат, текшерип атат бардыгын. Негизи ушул эмеге окуяга кандай комментарий бересиздер? Жыйынтык кандай, мисалы тартипсиздикпи же мындай ал боюнча бир мындай эме козголдубу, иш жүрүп атабы, ушул жөнүндө маалымат бере аласызбы? Жок, мен маалымат бере албайм азыр, жигит. Мен телефондон чалып эле андай болбойт да, андай. Анда мен сиздин эмеңизге барып кетсем болобу сизге ушуну сурап? Сен эмнеге врачтардан сурабайсыңбы? Жок, мен врачтардан сурадым, ал жакта мен ошол баланын сабалышы боюнча иликтөө жасап атам да, анан кийин атасына жолуктуңбу? Атасына жолуктум, ата-энеси мага кайрылды. Мен ал жигиттин укугу корголуш керек да. Мындай мен сизден маалымат гана сурап атпайм, сизди мындай тигиндей деген жокмун да, ошонун боюнча мага жардам бериңиз деп атам. Анан азыр мындай боло берсе, сопсо эле балдарын армияга эч ким жибербей калат го байке. Сиз мага атасынын сөзүн билип атасызбы? Жок, мен негиз айтам да, мен жаран катары. Кантип маалымат алабыз, кимден? Заключение чыксын, анан кийин ошол заключение менен анан кийин жыйынтык чыгарабыз. Негизи Каракөлдөгү эмелер кандай болду ошол мындай баары бир Каракөлдөгүлөрдүн баары айжигет мындай суроо бере бербечи болду, макулбу? Каракөл чечим чыгат бардыгын, диагноздордун бардыгы. Анан кийин жоопторун угасыңар өзүңөр. Канча убакыт
чыгат ошол нерсе. Мен чечим чыккандан кийин сизден барып маалымат алып келтейин. Өчүрүп койду. Бир аздан соң ички аскерлердин басма сөз кызматкеримин деп өзүн тааныштырган азамат аттуу адам бул боюнча жоокердин ата-энеси аскер прокуратурасына арыз жазгандан кийин гана иштер караларын, азырынча ички аскерлер атайын машыгууга даярданып, колдору бошобой жатканын билдирди. Тактика машыгууга даярданып атабыз бизчи. Ошого болгон усилия, болгон күчтү бар, ошого жумшап атабыз азырчы. Бул баланын психиатриялык больницага жатканы боюнча бул азыр текшерүү жүрүп атат. Мындай жатканда обследование өтүп атат. Себеби бала өзүнө тиги көрүнөт, бул көрүнөт деп сүйлөгөн үчүн бул обследование өтүп атат азырчы. Кийинме ушу с удовольствием кеткен бала мынакей келип алып, инвалид болуп, кийимиси мойнуна алат эми. Сиз ошол военный частьтин эмесине кайрылдыңарбы? Эмне дешти алар? Биз деген барганда алар деген балабызды бияка биздин колубузга бул эмеге больницага жаткызып коюшту да болду. Телефондон эле звонить этип сурап коюшат. Ошол жерде бир эле ошол жерде зам эле чалып коет. Кандай болот, эмне болот деп болду, башка эчтеке реакциялары жок. Бирөө да келип сурап, же эмне кылалы, эмне кылып берели деген эчтекеси жок мына. Жыйынтыгында Бишкек шаарында жайгашкан психологиялык оорукананын дарыгерлери азырынча жоокердин саламаттыгына диагноз коюша элек, анткени алардын көпчүлүгү эмгек өргүүсүндө жүрөт. Бир айдан бери эч кандай реакция болгон жок, эчтеке сурашкан да жок, интересоваться эткен да жок. Мына балабыз мына жатат детекте, акый күн ысыкта жалбырап, күнүгө алып кеткиле мени, болду жатпайм деп, ош бетер нерв болуп, ошол жерде жатат бакушум. Ал эми ички аскерлердин жоопкерчиликтүү адамдарынын бардыгы машыгууларга даярданып, колдору бошобой жатышыптыр. Айдин Сүйөркуловдун ата-энеси аскер прокуратурасына жана акыйкатчыга арыз жазды. Эми жыйынтыгын көрө жатарбыз. Сиз Автор ТВ медиасын көрдүңүз. Мен аты жөнүм Айжигит Матраимов. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча саламатта туруңуздар.